Hazreti Abu Hurayra Peygamberimiz mintip aytты deydi. Allah Taala pendenin taqdirina zinadan bolğan ülüşün жазып koydu deydi. Кейбір pendelerдің mangdayına taqdirina zinadan bolğan ülüşün жазып koydu, andan kaçıp kutuluğa mümkün emes deydi. Бұл деген söz, кейбір адамдар жашоосунда зина кылат deydi. Ошол зина кылганды каалап, ошол нерсеге барат. Бирок зина дегенде бардыгы бир нерсени ойлой бериши мүмкүн, андай эмес дейди. Зина деген söz, көздүн зинасы кароо дейди. Сага уруксат берилбегенде сени караганың, сен көзүң менен зина кылганың. Ишенбесең, жанагыдай бир көзүң менен караганда пикириңе келген нерсени жазып кое турган бир дептер болсо, анда көзүң менен бир нерсени караганда оюң эмнелер келип кеткенин карасаң, жанагы бирөө зина кылган иштин өзү эле чыгып калышы мүмкүн эле да. Эгерде фотоаппарат менен кылып чыгара турган сүрөт болсо, пикириңе чыгашта ошол нерсе чыгып калышы мүмкүн эле. Ва зинал лисани ал мантик. Тилдин зинасы сөз дейт. Эде сүйлөгөн сөз менен отуруп каяктарга кетип атабыз туугандар. Сөздүн өзү менен дагы зина болот. Телефон менен сүйлөшөт гижи деп, жанагыдай форумга кирип алып сүйлөшүп аткандар болот. Эми кээде сөздүн өзүнөн кейбир адамдар азыр жанагыдай телефон менен жанагыдай услуга көрсөткөндө чыгып аткан да, ушул өзү туугандар. Сага өзү келип сага кызмат көрсөткөндөн көрө телефон менен сага рахатка жеткирип, ояка жеткирип коет. Сөзү менен эле сени апарып жен даярдап коет. Өзү келсе ончолук рахат бербейт эле сага. Сөзү өтүп кетет өзүнөн. Wan nafsu tamanna wa tashtahi. Адамдын нафси ошону каалайт, ошого тартылат. Инсан эгерде Кудай Таала эркек кылып жараткан болсо, ошол нерсеге тартылат кээде. Нафси ошол нерсени каалайт. Бирок такыбалык менен, Кудайдан коркуу менен ошол нерсени тосуп туруу биздин мойнубуздагы милдетибиз болот. Таптакыраны каалабай эткен деген жок. Себеп дегенде шариятыбыз көзүңү тос, аялдар жоолук салынсын, эркек аял бөлүнүп отурсун, ушуларды баарын айтып аткандагы жөн жерден эмес. Себеп дегенде нафс деген бала катылынган. Ошол нерсе бирөөнү өпкүсү келет, бирөөнү кармагысы келет, кучактагысы келет, дагы бир сулууну көрүп калса, ошончо кыргыздын сөзү бар, бирөөнүн аялы бирөөгө кыз көрүнөт деп. Үйүндөгүсү да ошондой, бирок бул бөлөкчө көрүнөт. Себеп нафс бала ушинтип алган эмне түртүп турат дейт. Wal farju yusaddiqu zalika wa yukazzibuhu. Адамдын фаржы, адамдын жыныстык мүчөсү ошол нерсени чындыкка чыгарат же жалганга чыгарат. Точканы фарж келип кошо коет дейт. Сүйлөп аткан сөз дагы ошого апарат бир күнү дейт. Жанагы көз менен карап аткан дагы бир жака апарат. Биринчи салам дейт. Андан кийин калам дейт. Салам айтат, анан экинчи сүйлөшөт. Анан үчүнчү каяктасыз дейт. Анан телефонуна төртүнчү чогуу чай ичишет. Анан бешинчи алтынчы жана экөө бир күн уктап аткан болот чогуу эле. Ошол фарж адамдын жыныстык мүчөсү сенин зина кылганың, көзүңдүн зинасын башканы чындыкка чыгарып берет, же жалганга чыгарат дейт. Этият болуш керек. Шариаттын өкүмдөрү жөндөн-жөн чыгып калган эмес. Эмнеге бөлөк-бөлөк бол, эмнеге колуңа бер учурашпа, илля кампир болсо учурашсаң бир жөн. Хидаяда келет. Муштага эмес, аялдарга кол берсе болот. Айылга барсаң, ажыдан келсең, тосондогу кемпирдин жүзү келип бетиң шалпылдап өбөт. Ошондой эле кеп. Ошондой маселелер бар туугандар. Бул китепте келет. Айтор ошол фарж адамдын кылган зинасын чындыкка чыгарат, же жалганга чыгарат. Аны ар ким түшүнүш керек. Бул муттафак алей Бухаринин риваятында алып келген, өкөтөң айткан, Имам Муслим риваятында ушул эле хадис бир аз бөлөкчө келет дейт. Ал жерде адамдын тагдырына зина жазылган, андан качып кутула албайт дейт. Эгер жазылган болсо албетте анын эки көзүнүн зинасы кароо, эки кулактыгы угуу, тилдики сүйлөө, колдуку кармоо, буттуку басып барып ошол нерсеге. Ал эми жүрөк ошол нерсени каалайт, ошону үмүт кылат дейт. Бирок адамдын фаржы, адамдын жыныстык мүчөсү ошону чындыкка чыгарып же жокко чыгарат дейт. Бул деген сөз көзүң менен көрдүң, тооба кыл. Фаржың барып бир күн тастап койбосун ошол нерсени. Тилиң менен сүйлөштүң, тооба кыл. Бул да канса бар элексиң, бирок тооба кылгының эртең аяка кетип каласың. Шерменде болосуң. Биз айттык, зина кылып аткан убакытта жаны кеткен болсо, эмне болот дедик? Иман ажырап калган болуш ыктымалы бар деп өткөндө хадистен окудук бир туугандар.
Kede özübüz bilip bilbe biri menен süйлöşüp alabız. Kede bilip bilip biröөнү karap alabız biz. Ana karagan boydan tura berебиz. Biri aytat, ayaldарды көчөдөн көргөндө бир караганга болот экен десе, эмнеге десе, тааныш керек. Балкы апаң келет, анан салам айтышың керек. Аял экенде өтүп кетсе апаң капа болбойбу? Bir жолу караса болот десе, бир айтат, бир караган бойдан үзүлүп карап тура бериш керек экен де. Сен мынтип кайра карасаң күнөө болуп калат. Бир караганда ошонун ким экенин таанып билгиде караш керек, кайра көздү алыш керек туугандар. Үзүлгөн бойдан ушинтип карап тура берсе ал күнөө эсептелинет. Телефондон сүйлөшкөн, ошон үчүн кээ бир алымдар айтат, аял киши телефондон жооп бергенде үндөрүн куулжутпасын дейт. Мүмкүн болушунча телефондон грубый жооп берсин дейт. Ооба, жок, бол. Ушинтип сүйлөсүн дейт телефондон. Үнү менен созолонуп бир нерсени айтып, аны телефонго байлап койбосун дейт туугандар. Аял кишилерге ушундай иршат берилет. А биздики кантип сүйлөш телефондон? Үйдө сага кыйкырып жүрөт, базарга барып товар алып аткан болсо, үнүн ичкертип ан сайын. Куулжутуп ошентип сүйлөшөт биздин аялдарыбыз. Андай болбош керек. Өтө этият болуш керек. Себеп дегенде кулактыкы дагы бар туугандар. Кээде эчтек эмес көрүп кое берейин деп жаман кинолорду, жаман нерселерди угабыз биз. Кээде өзүчө сүйлөшүп отурганда, аял эркек ортосунда маселе айтылынса, аны калган жылга уга беребиз. Ошол нерсени кадимкидей жөнөкөй нерсе катары боло берет. Кылган жокпуз, эми элдер кылып атпайбыз, айтып атпайбызбы? Эми эчтек жок, ошол дагы зына таксырым. Эркек менен аялдын ортосундагы мамиле эч кимге айтылбаш керек таксырым. Эркек да айтпаш керек, аял да айтпаш керек. Ошону башка бирөөгө айткан бул харам деп эсептелет шариятыбызда. Ошол туура эмес. Кээ бирлер элестетип эле кегил ошону айтышабыз деп отуруп эле, ана мындай деп, о, 1000 бир түндү, 2000 бир түн кылып алышат, бунун баардыгы харам болот туугандар. Деги эле мусулмандар ушул тема боюнча бири-бири менен сүйлөшпөш керек бул маселеде. Туура, төшөк маселесинде, жыныстык мамиледе үйрөтүш керек чоңдор кичинелерине кээ бир нерсени. Бирок ошонун баардыгы өтө таттуу тил менен болуш керек, ошонун баардыгы адеттен чыкпай турган болуш керек. Биздин шариятыбызда кантип өбүшүш керек, кантип укташыш керек, кантип кучакташыш керек, алардын баардыгы айтылынат туугандар. Бирок ошонун баардыгы маданият менен, адабият менен айтылыш керек болот. Айтканда дагы жылаңачтап айтпаш керек, ошонун баардыгы кийим менен айтылыш керек болот туугандар.